Жүргүнчүлөр айдоочуга кол салганда ал өзүн коргоп жатып алардын бирин өлтүрүп алган. Чүй облусунда такси айдоочусуна кол салуу болгон. Кол салууга шектүүлөрдүн бири каза тапса, экинчиси колго түшүрүлдү. Чүй милициясы билдиргенде 18 апрелге караган түнү 1991 жылы туулган АБ аттуу жаран Kia K7 үлгүсүндөгү унаасы менен Аламүдүн районунун Кашкасуу айылына жүргүнчүлөрдү жеткирип барган. Айтылган жерге келгенде аркадагы орундукта отурган 2004 жылы туулган МН аттуу жаран айдоочунун мойнуна бычак уруп качып кеткен. Айдоочу мойнундагы бычакты алып, жанында отурган экинчи жүргүнчүгө өзүн коргоо үчүн жаракат келтирген. 2005 жылы туулган ДА аттуу жигит алган жаракатынан улам ооруканага кетип бараткан жеринен каза тапкан. Аталган факт боюнча Аламүдүн РИИБ тарабынан кылмыш жаза кодексинин кылмыш жасоого аракеттенүү, адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Милициянын кызматкерлери МН аттуу шектүүнүн жүргөн жерин аныктап, убактылуу кармоочу жайга алып келишкен. Учурда тергөө иштери уланып жатат.